Саламатсыңарбы? 11-класстын окуучулары. Сиздер менен бүгүн кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Алгач сабак баштаардан мурун силерге суроо бергим келип турат. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген кимдин учкул сөзү? Азаматсыңар. Демек биз бүгүн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына токтолорубузду билип алдык. Жазуучунун акыркы чыгармаларынын бири болгон Тоолор кулаганда романы жөнүндө түшүнүк алабыз. Жакшы окуу үчүн максат кое билүүбүз зарыл. Бүгүнкү сабакта кандай максаттарга жетүүбүз керек? Силердин оюңар дагы бүгүнкү сабактын максаты менен дал келет деген ишеничтемин. Романдын мазмунун билип, азыркы коомдогу көрүнүштөр менен салыштыра алсаңар, ой өрүштөрүңөр, сынчыл ойлом көндүмдөрүңөр өнүксө, жаратылышты, адамгерчиликти, искусствону баалай алсаңар, сабак максатына жетет. Урматтуу менин мыкты окуучуларым, романдын мазмунун кунт коюп угуп, жакшы түшүнүп алууга аракеттенгиле. Жан бүткөндүн баары үчүн дайыма бирдей болгон талашсыз бир чындык бар. Маңдайына жазылганды алдын ала эч ким биле албайт. Кимге эмне буйруганын жашоо гана көрсөтөт. Болбосо тагдырдын тагдырдыгы кайсы деп башталат чыгарма. Алар бири-биринин жер бетинде бар экени тууралуу кабары жок жана болушу да мүмкүн эмес болчу. Анткени алардын бирөө шаарда жашачу, көчөлөрдөгү соода саттык жана тамактануу жайлары бар, көп калктуу, заманбап чоң шаарда. Ал эми экинчиси бийик тоолордо дүпүйгөн калың арчалары бар, аскалуу капчыгайда жашаар эле. Ак илбирстерди жергиликтүү эл жаабарс деп аташат. Бул ат көбүрөөк туура келет. Анткени ал секиргенде чын эле жаанын огу сымал тез жана шамдагай. Жаабарс өзүнүн ишин мыкты билет. Эпчилдик менен жашырынып алып өз олжосун күтүп жатат. Тоодогу кайберендер суудан тоё ичип алган соң алар мурдагыдай шамдагай болбой калат. Эки жагын сактана караган элик, аркар, кулжалардын суудан жутуп бүткөнчө болгон күчү менен карманып күтүү керек жаабарс. Ошол маалда оор дем алганы кооптондуруп турду. Чоң мүйүздүү аркарды жыга турган учур келгенде энтиге деми кысылып, баштаган иши аягына чыкпай калды. Ачуусу ашып ташкан жаабарс аркарга атырылды, бирок тиги буйтап жеткизбеди. Мындай жолу болбой калуу жаабарстын башына биринчи жолу түшүп отурат. Негизи эле акыркы убакта жаабарстын жашоосунда көп өзгөрүү болду. Анын көпкө чейин чогуу жашап, 2 мертебе төл көргөн ургаачысы жаңы кошулган чунак кулак жаш илбирс менен кетип калды. Жекеме жеке таймашуу өтө катуу болду. Бирок каршылашын жеңе албады. Экинчи ирет кол салды, бирок бул ирет ургаач илбирс өзү да жаабарска асылды, тиштегиледи, тытмалады. Жалгыз калган жаабарс максатсыз ары бери жүгүрдү, чуркады, айкырыгы менен тоолорду жаңыртты. Жалгыз аба жетпей демиккен бийик тоолордун мурдагы падышасы жаабарс кайда баратканын өзү да аңдай албай тоолор менен кетип баратты. Ал эми шаарда көз карандысыз журналист Арсен Саманчин күйүтүнөн Евразия ресторанында шара ичип отурган. Анткени ошол ресторанда ырдаган опера ырчысы, сүйүүсү Айдана Самарова аны таштап, шоу-бизнесмен Эрташ Курчалов менен кетти. Атак даңк, таанымал болуу, акча эпкини өзүнүн аясынан ажыратты. Ал эле эмес, ресторандын башчысы келип, өйдө жактан залда сени болбосун деп көрсөтмө келгендигин айтканда, жини келди. Чыйгалпагын кийим илгичтен алып, сыртка чыгып баратып, Айдана Самарованын үнүн укту. Ресторан жалпы кол чаап жатты, бирок Арсен Саманчин кылчайбады. Кудайга үнү жеткидей өкүргүсү келди, бирок өзүн кармап калды. Такси менен үйүнө жете бергенде чет элдик машина менен кууп келишип, Арсен Саманчинди дубалга такашты. Чыйгалпагын түшүрө тартып, макалаларыңа туура эмес бир нерсе жазып көр,
сага ок дары табылат деп опузалашты. Чет өлкөлүктөр кафедра чыгааны дешчү эле. Базар агымына алда туруштук бере албайт тура. Жада калса сүйүү да сатылчу буюм катары коюлду. Сен ишкердик заманга жарабайт окшойсуң, деди Саманчин өзүнө өзү. Арсен Саманчиндин сүйгөн айымын эл көзүнчө ээрчитип кетти. Чынын айтканда, продюсер катары андан ары зор ийгилик менен соодалоо үчүн сатып алууга кудурети жетти. Фейерверктер асманга атылып, стадиондо сүйүктүү өнөктөшү Эрташ Курчалов менен Айдана лимузинде баратышкан. Бул ырчы айым Айдананын урматына жасалган эле. Ошол маалда Арсен Саманчин эми кайып колукту эмне болот деп ойлонуп жатты. Экөөнүн Хайдельбергдеги бактылуу көз ирмемдери эске түштү. Дал ошол жерде өзүнүн сүйүктүү Айясына кайып колукту жөнүндө уламышты айтып берген. Биздин тоолордо өтө шамдагай күчтүү жаш мерген жашачу экен. Эл аны абдан сыйлап, бий болот деп үмүт артчу. Кошуна өрөөндөн бир сулуу кызды көрүп, алар бири-бирин сүйүп калат. Ошентип мерген күйөө туугандарын ээрчитип келип куда түшөт. Кубанган эл көп күн тойлошот. Көңүлдүү оюн кыз куумай ойнолот. Бул жерде да көрө албас ичи тарлар табылып, акылдуу эр жүрөк уурунун жол башчысына иштери күйгөндөр чыгат. Мергенчи күйөөгө колуктусу мурунку сүйгөнү менен качып кеткенин угузушту. Уят деп кыйкырышты туугандары. Издеп өлтүрөбүз деп даяр турушту жигиттер. Мергенчи көпкө чейин катып турду дагы акыры оозун кыбыратты. Токтогула, тынчтангыла. Эгер бул менин башыма түшкөн каргыш болсо, мен аны каргадым. Адам болгончо жырткыч болгон оң. Мындан ары мен бир да адам баласын көрбөйм. Мени да бир жан көрбөйт. Көзүмө көрүнбөй жоголгула, деп тоон аралап кетип калат. Дал болуп турган туугандары аны кууп жетүүгө шашылышат. Бирок эчак изи сууган болот. Чынында жарын жашыруун уурдап, колдорун байлап алыс алып кетишкен. Ал уурулардан суурулуп чыгып, дарыяга бой таштайт. Аман калган колукту чымчыкка айланып көздөн кайым болот. Ошол мезгилден тартып кайып колукту уламышы пайда болуп, ыйы алыска угулуп турат экен, деп Арсен Айясына ырынырдап берет. Кандай азап, кандай жаман деп уккан ошол кезде Айдана. Кайып колуктуну Айдананын ырдоосун каалаганын билдирди эле Арсен. Ал кезде Хайдельбергде эс алуу багында алар таптаза жандар эле. Аларга кайып колукту көрүнгөн. Аягы жок ой толгоолор менен түндү өткөрдү Арсен Саманчин. Ал ызадан буулукту, аны өлтүрүп, аягында өз өмүрүн кыюуга туура эмес экендигин билип жатса дагы, ичиндеги өч алуу кегин баса албады. Жаа барста, ал түнү жалгыздыгына буулугуп, кыйналып, онтоп жатты. Ичинде өч алуу күйүтүгү чалып турганда, атасынын бир тууган иниси Бектур байланышка чыгат. Анын Мерген деп аталган фирмасы араб байлары менен аңчылыкты уюштуруу үчүн келишим түзгөн болот. Ага иниси Арсен Саманчин котормочу болуп берүүсүн өтүнөт. Араб мунайзатынын байлары Хасан менен Мисир, Кыргыз тоолоруна үзөңгүлү шашуусуна келгени турушат. Араб мергенчилери менен баарлашуу милдетин Бектур ага англис тилин мыкты билген иниси Арсен Саманчинге тапшыраарын айтып турганда, терезеден капыстан чабалекейлер учуп киришет. Тынчы кеткендей чыйпылдап ары бери учушат. Арсен аларды араң кууп чыгат. Агасы бир топ иш пландары менен тааныштырып аттанып кетет. 2 күндөн кийин Арсен туулган айылына Туюкчар тоолоруна келди. Туугандары, айылдаштары жакшы тосуп алды. Таштанбек деген классташы Ооган согушунан орден алып келгенинен айыл ичинде Таштан Афган деп аталып кеткен.
Бала чагынан экөө дос болушчу. Ал Бектурага дайындаган аңчылык кылуудагы 5 атчынын башчысы боло турган. Таштан Афган Арсен Саманчинди өзүлөрү окуган мектепке чакырды. Арсен Саманчинди чакырып алып, эгер жашагың келсе, сен биз менен болосуң. Акчасы көп аңчылыкты сүйгөн араптарды үңкүргө камайбыз. Барымтага алып 20 миллион доллар талап кылабыз дейт. Эч качан акча үчүн мындай ишке барбайм. Мен террорист эмесмин дейт Арсен Саманчин. Үңкүргө мина койлары, акчанын келүү жолдору жана башканын бардыгы ойлонулганын угуп отуруп, Арсендин үрөйү учту. Зөңгүлөш ашуусунда каңгып жүргөн акыл бирста даяр экендигин белгилеп өттү. Барымта баасын, шарттарын англисче кыйкырып айтып турарын талап кылды. Анткени Арсенсиз анын да планы ишке ашпас эле. Башы маң болгон Арсен Саманчин ордунан туруп кетип калгысы келди, бирок Таштан Афган токтотту. Ошол учурда сынык айнектен 2 чабалекей кирип, бир нерсе эскертчүдөй чыйпылдап учушту. Арсен чын эле бул тагдырдын эскертүүсүбү деп, мурдадагы көргөн чабалекейлерин эстеп таң калды. Туткундарды барымтага алуу операциясынын ушунчалык кылдат түзүлгөнүнө өкүндү. Байкесине ооз ачса, эч кимисин тирүү калтырбайбыз деп төртөө убадасын берди. Аскер шапкемди кийгенимди көрөр замат менин айтканымды аткара баштайсың деп Таштан Афган баарын түшүндүрүп. Мерген фирмасынын кеңсесине бараткан жолдон Элес деген кызга жолугат. Таштан Афган менен сүйлөшүүдөн кийин жүрөгү үйгөн Арсен Саманчин Элес жан дүйнөсүн дарылай алчудай сезди. Экөөнүн сүйүүсү күтүүсүз жерден пайда болду. Күн кечтеп, экөө жаратылышта баш кошуу жөнүндө олуттуу ойго батып турушту. Элес Россияга товар алып барып сатып жүргөн коммерсант. Курбулары менен Саратовго барууга мажбур болуп калат. Экөө аргасыз ажырашты. Такай телефондук байланышта болобуз деп макулдашат. Элес улам телефонун зарядкалады. Сүйгөнү менен сүйлөшпөй калуудан коркту. Ал түнү Элес үнүн чыгарбай акырын ыйлады. Тартуулаган бактысынан айрыбоону Кудайдан тиленди. Бектур Жаабарс планы менен талкууга алынып жатты. Ошол күнү Таштан Афгандын жүрүм туруму, сылыктыгы таң калдырды Саманчинди. А бир ойгонгонго деп ойлоду Арсен жеңилдеп. Жанына барып, аскер шапкаңды кийбей калдыңбы? Десе бардык ойдогудай болот, кийбе деп күлүп койду. Бул күндөрү айылдыктар жашкарыдыгы катуу даярдык көрүп, жомоктогудай акчаны күтүү менен жашады. Коноктор келип, жакшы тосуп алышты. Алар Арсен Саманчинди конокко чакырууга чейин жетишишти. Ал аларга кайып колуктун айтып берди. Аңчылыкка чыккан күнү каптал жактагы бадалдан башына аскер шапкасын кийип Таштан Афган пайда болды. Таштан Афганды көрүп, сен баары жайында болот деп убада бербедиң беле? Деп Арсен Саманчин араң айтты. 20 миллион беришсин, болду, тирүү кетишет. Менин сөзүм, аткар, деди Таштан Афган. Бир нече секундтан кийин тоолорду жаңыртып, мегафон менен Арсен Саманчиндин аянычтуу үнү угулду. Уккула, келгин чет элдик коноктор, биздин агилбирстерден колуңарды тарткыла, азыр жоголгула, болбосо өлөсүңөр, деп англисче, орусча, кыргызча айтып кыйкырды. Ал сөзүн абага аткан ок менен бекемдеди. Тоолор күңгүрөп, жылгадан таштар кулады. Ошол замат ар кайсы тараптан ок атыла баштады. Арсен бир нече жаракат алганын сезди. Капыстан анын бет алдынан канга боелгон Жаабарс чуркап чыкты. Жүзү кара, чыккынчы деп сөгүнүп атты Таштан Афган. Бектур агасы, уятай, шермендечилик, ата-бабамдын арбагы урсун сени, деп жатты. Арсен чайпалып басып, тизейлеп сойлоп үңкүргө кирди. Ал жерден
чоң акыл бирстин жай өчүп бараткан көздөрүн көрдү. Тагдыр буйруп, алар акыркы сааттарында жанаша жатышты. Коноктор аэропортту көздөй качып жетишти. Элдер Арсен Саманчиндин эжесинин үйүн талкалашты. Арсен өлүп бараткан Жаабарстын денесине башын коюп, Элестен кечирим сурады. Кечир Элес, орундалбаган тилектер үчүн кечир Элес. Кордолгон араб конокторунан кечирим сурады. Күнөөлүүмүн мен, аргы жук болчу. Ушинтип гана силерди коркунучтан сактап калдым, деди. Кечиргиле. Кечир Бектур ага, карга мени. Мен сенин ишиңди бүлүнттүм. Бирок кечир, жаман ниетим менен мындай кылган жокмун. Эжесинен, агасы Ардактан, Айданадан, Эрташ Курчалдан кечирим сурады. Бирок өлүп бараткан Арсен Саманчин үчүн классташы Таштан Абганга кайрылуу баарынан оорго турду. Мен сен чалган курмандык болоюн. Сенин кылмыштуу жырткычтыгыңды эч ким билбесин. Кудайга койдум сени. Кечиргиле жердештерим. Акчадан кургалтырдым. Жакшылыктан мындай ишке барганым жок. Кош болгула. Агилбирс өлдү. Анын артынан адам да жан берди. Үзүлүп баратып, кайып колуктунун үнүн укту. Арсендин муздак колдорун сылап, Элес ыйлап жатты. Эки өмүргө жетчүдөй болгон сүйүүдөн айрылганын билип, боздоп жатты. Маркумдун сөөгүн көмдүрүүгө бара жатып, Элес ичинен кайталап жатты. Угуп жатам сени кайып колукту. Мен дагы келем. Сени табам. Анан экөөбүз чогуу ыйлайбыз. Күт, мен жакында келем. Тема боюнча жакшы түшүнүк алсаңыздар, анда таяныч сигналдары турат сүрөттө. Ошолорду кароо менен бул чыгармага кандай тиешеси бар, автор кайсы жеринде колдонгон жана эмне максат менен, ошону иликтейбиз. Таяныч сигналдарынын негизинде жакшы ой жүгүрттүңөр. Эми ошол ойлоруңарды далили менен дептериңерге жазып койгула. Сабакты бышыктоо максатында мен маалымат окуйм. Ал эми силер болсо дептериңерге ооба же жок, чын же жалган деп жазып турасыздар. Роман ааламдашуу же глобализациянын Кыргызстанга келиши тууралуу. Ооба же жок. Арсен Саманчин көп тил билет, интеллекти бай, билимдүү, бирок ааламдашуу дооруна ылайык келбей калды. Ушул маалымат чын же жалган экендигин белгилейбиз. Ооба же жок. Чыгармада элдик уламыштар пайдаланылбайт. Ооба же жок. Дептериңерге белгилеп жазып коюңуздар. Үйгө тапшырма видеонун астында ссылканы басып, мультиурок сайтына кирип тест тапшырабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.